Muгалим журналы тарабынан уюштурулган мыкты класс жетекчи онлайн кароо сынагынын катышуучусу Жалал Абад областынын Тоозтуру районундагы номер 2 Асан Абдрайымов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин 11-Б классынын класс жетекчиси Жаңыбаева Нурайым Карпбековна. Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, кутмандуу күнүңөр менен. Анда эмесе келгиле окуучулар, бүгүнкү класстык сабагыбыздын темасы үй бүлө турмуш негизи деген темада болмокчу. Ар бир сабакты өтүүдө силердин жагымдуу маанайыңар мен үчүн абдан маанилүү. Маанайыңар жакшыбы? Азаматсыңар балдар. Ата аскалуу тоо, эне боорундагы булак, бала өкөнөтө күйүп турган шамчырак. Үй бүлө чоң же кичине болуусу маанилүү эмес, маанилүүсү ичиндеги бакыттын чоңдугу. Максаты бийик болсо кайык кемеге айланат дегендей, ар бир үй бүлөнүн максаты бийик болуп, бардыгынын багыты бирдей болуусу керек. Бүгүнкү сабакта силер үй бүлөнүн коомдук, социалдык жана адеп акылактык мааниси жөнүндө түшүнүк аласыңар. Үй бүлөлүк биримдикке, ата-энесин жана бир туугандарын урматтап сыйлай билүүгө, үй бүлөнү курууда жоопкерчиликтүү болууга тарбияланасыңар. Үй бүлө бул ыйык нерсе, бул кичинекей мамлекет. Ошол мамлекетте тынчтык, бейкутчулук болсо, ал үй бүлөдө элге үй бүлө болчу үй бүлө болот. Ал эми жалпы эле адамзаттын парзы бул үй бүлө куруу. Ата, кичинекей мамлекеттин негиздөөчүсү, коргоочусу жана мамлекет жарандарына, үй бүлө мүчөлөрүнө адилеттүү мамиле жасоочу инсан. Апа, үй бүлөнүн ички тазалыгын, тартибин көзөмөлдөйт. Ал табиятынан мээримдүү, ишенимдүү жана сарамжалдуу келет. Үй бүлө коомдун күзгүсү. Бул жерде адамдар тарбияланып, мүнөздөрү калыптанып, эмгекке болгон мамиле бекемделип, улууларды урматтоо, кичүүлөрдү ызаттоо, идеалдык жана маданият байлыктарыбызды барктоо сезими уялай баштайт. Үй бүлөдөгү мамиле бири-бирин сыйлоо адамдардын баалоодогу эң жогорку көрсөткүч болуп эсептелинет. Үй бүлөдөгү тынчтык, бейкутчулук, сый-урмат эң кымбат нерсе. Эгерде үйдө тынчтык болсо, байлык да, максат да, бала да, бакыт да болот. Мамлекеттин мыйзамы болгондой эле, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн мыйзамы бар. Демек, мамлекетти президент башкарган болсо, үй бүлөнү ата башкарса, ал үйдө тартип, баланын тарбиялоо жана үй бүлөнүн каржылоо да эң жакшы жолго коюлат. Эгерде бардык жагынан төп келген үй бүлөлөр көп болсо, мамлекет да бекем, күчтүү болору шексиз. Үй бүлө мамлекеттин ячейкасы. Үй кирпичтен куралган сыяктуу, үй бүлөдөн мамлекет куралат. Үй бүлөдө мамлекеттин келечек жарандары өсүп тарбияланат. Бир үй бүлөдө чоңойгондордун өздөрүнө мүнөздүү адаттары, кылык жоруктары болот. Жакшы үй бүлөдөн чыккан деген сөз менен адамга ишеним пайда болот. Эмесе үй бүлө жөнүндөгү макал лакаптардан айтып көрөлү. Бала бактысы ата-эне мээриминде, ата-эне бактысы баланын ийгилигинде. Эне сыйлаган элге жагат, ата сыйлаган абийир табат. Эне үйдүн куту, ата аска зоо. Балалуу үй базар, баласыз үй мазар. Бейиш эненин таман астында. Апасы бактылуу болгон үй бүлөдө балдар да бактылуу болот. Балдарды тарбиялоодо үй бүлөнүн негизги милдети. Бала үй бүлөдөн күн сайын тарбиялап, жашоодо ал жүрүм-турум эрежелерин өздөштүрөт. Үй бүлөдөгү улуу адамдарды сыйлаганды, оорулуу адамдарды колдогонду үйрөнөт. Балдарды тарбиялоодо ата-эне ар дайым өзүнүн сүйлөгөн сөздөрүн, жасаган иштери менен үлгү болушу маанилүү. Ата-эненин ортосундагы сүйүү, бири-бирин түшүнүүсү, ар кандай маселелерди биргелешип чечүүсү, ал тургай ата менен эненин сүйлөшүү манералары балдарга таасир берет. Ата-эненин жүрүм-турумун балдар мисал катары кабыл алып, турмушта аларды кайталоого аракеттенет. Балдар үй бүлөдө
руханий жактан тарбия алууга муктаж. Бул багытта үй бүлөлүк үлкөттөрдү чогуу өткөрүү, чогуу китеп окуу, кызыктуу кино көрүү, окуяларды чогуу талкуулоо балдардын руханий маданиятынын түптөлүшүнө негиз болот. Дүйнөнүн ар кайсы региондорунда болуп жаткан коомдук мамилелер, экономикалык кризис, социалдык саясий туруксуздук, адамдардын социалдык катмарга жиктелиши жана башка үй бүлөлүк баалуулуктарга тескери таасирин тийгизүүдө. Азыркы мезгилде дүйнөдөгү үй бүлөнүн мамилелерине төмөндөгүлөр кирет. 3 муундан турган үй бүлөлөр азаюуда, карылар үйүнө баргандардын саны өсүүдө. Балдар менен ата-эненин баарлашуусу сейрек боло баштады. Никеге турбай үйлөнгөн жаштар көбөйүп, никесиз балдар көбөйдү. Жалгыз бой энелердин саны өсүп, алар балдарына жалгыз тарбия берүүдө. Ар кандай себептер менен ата-энесиз калган балдардын саны өсүүдө. Үй бүлө адамзаттын маанилүү эң баалуулугу. Ал бардык өзгөрүүлөрдү баштан өткөрүп, өз өнүгүшүндө көп кылымдык жолду басып өткөн. Үй бүлөнүн болушунун негизги шарттарынын бири анын коом менен өз ара аракеттениши. Үй бүлө коомдун баштапкы жана негизги уячасы. Үй бүлөнүн функциялары. Балдар, үй бүлө жөнүндө маалымат бере кетсем. Үй бүлө деген эмне? Үй бүлө латынча фамилия, адам коомунда туугандык же никелик байланышы бар адамдар тобун айтабыз. Анда үй бүлөнүн түрлөрүн атасак: нуклеардык, моногамиялык, полигамиялык, репродуктивдик. Нуклеардык үй бүлөнүн эң эле кеңири таралган түрү. Бул ата-эне жана балдардан турган өзөк үй бүлө. Моногамиялык үй бүлө. Бир аялдык, бир жолдоштук үй бүлө. Бул бир аял менен эркектин бири-бири менен туруктуу никеде болгон үй бүлөсү. Полигамиялык үй бүлө. Полигамиялык үй бүлө бир адамдын бир нече жубайы же жолдошу болгон үй бүлө. Эркектерде көп аял алуусу, аялдарда бир нече күйөөгө тийүүсү. Репродуктивдик үй бүлө бул жаңы муунду жаратуу жана келечектеги коомдук өнүгүүсүнө салым кошуу. Чоң үй бүлө мүчөлөрүнүн курамы: ата-эне, чоң ата, чоң апа, тайата, тайэне, эже, байке, ини, бөбөк, сиңди, карындаш ушулар кирет. Бир айылда чогуу өскөн 3 бала ар дайым келечеги жөнүндө кыялданышчу. Ар бири бактылуу болууну самашчу. Биринчи бала бай болууну самап, коомдо байларга ар ким урмат кыларын, бардык ишти акча менен бүтүрсө болорун, акчалуу болсо бактылуу жашаарын айтып кыялданчу. Экинчиси болсо таланттуу адам эл сыйына татыктуу болот. Таланттын артынан байыса, ошондон өткөн бакыт барбы деп таланттуу болууну эңсөөчү. Ал эми үчүнчүсү болсо: мен чоңойсом жакшы жар күтүп, үй бүлө курам. Бардык нерсени чогуу чечип, турмуштун ысык суугун бирге татабыз. Бири-бирибизди туура түшүнүп жакшы жашасак, мына ошондо чыныгы бакыт болсо керек дейт. Анда тигилекөө: байлыгың болсо, эл сыйлап турган адам болсоң, каалаган кызга үйлөнүп бактылуу болосуң да. Андан жакшы бир нерсе тууралуу кыялдансаң боло деп күлүп калышчу. Ошентип убакыттын өтүшү менен тагдыр аларды ар башка жакка бөлүп кетет. Жыл артынан жыл өтөт. Тагдырдын буйругу менен баягы үчөө карып калган чагында кайрадан жолугуп калышат. Сурашып отуруп бала чактагы кыялдарын эстешет. Ошондо биринчиси: мен кыялданып жүргөндөй эле бай болдум, бирок канчалык акчам көбөйгөн сайын дагы көбөйсүн дедим. Күндүзү тынчтык, түндө үйдө уйку көрбөгөн күндөрүм болду. Бирок бактылуу болдум. Акча деп жүрүп балдардын тарбиясына да көңүл бура албадым. Айтор бакыт акча байлыкта эместигин кеч түшүндүм дейт. Экинчиси да өз арманын айтып: мен өзүм
кызыгып жүргөндөй чоң өнөрдүн ээси болдум. Эл аралап көп жүрдүм. Убагында баары сыйлап жүрдү. Бирок кийинчерээк жаңы таланттар чыгып, мен унутула баштадым. Акыры мени эч ким карабай, эч жерге чакырбай да калды. Дайыма эле кадыр барып күтүп жүргөнгө көнүп калган адам аябай жалгызсырап, кор болуп калат экен. Үй бүлөдөн да жолум болбоду. Жалгыз талант менен бактылуу болбойт экен адам, дейт. А мен болсо, дейт үчүнчүсү, чыныгы бакыттын даамы азыр да татып отурам. Үй бүлөм, балдарым жана неберелерим бар. Балдарыма татыктуу тарбиялоого болгон күчүмдү жумшадым. Мына менин бир кездеги чыныгы бакыт, чыныгы үй бүлө дегеним чын чыкты, дейт. Бул турмуш чындыгы экенине баардыгы макул болушту. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагымды үй бүлө тууралуу ырсаптар менен жыйынтыктасам. Атаныкы болот тактысы, эне деген үй бүлө бактысы, чогултат ынтымак менен ырыскы, бирдикте болсо баарысы. Үй бүлөдө болсо ынтымак, ырыскы бүткүл чогултат. Жылмаюу кетпей жүзүңдөн, бактылуу өмүр курушат демекчи балдар. Үй бүлөнүн эң башкы максаты жаштарга ар тараптуу адеп акылактык тарбия берүү болуп саналат. Бала 3 жашка чейин ата-энесинен көп мээрим алса, ошонун баарын эсине сактап калып, ата-энесине күйүмдүү болуп калат. Ата-энелер өсүп келе жаткан муундарды сергек жашоо образы жана сапаттуу билим алыш үчүн баардык шарттарды билип түзүп берүүсү шарт. Эмесе балдар, сабагымды жыйынтыктоо максатында силерге тест берем. Жоон туура таптыңар. Бүгүнкү сабак силерге таасирлүү, маанилүү болду деп ойлойм. Бүгүнкү сабактан алган билимиңерди андан ары өркүндөтүү максатында менин үй бүлөм деген темада дилбаян